салам биздин сүйүктүү досторубуз, угармандарыбыз, баарыңыздарга сагынычтуу салам айтабыз дагы. Чай кайнаганча 10 мүнөт деп аталган подкастты баштадык. Жана биз бул подкастта эркектерге аялдар тууралуу баардык сырларды ачып берген Шонти жана Джефф Фелдандын китебинен алынган циклды бүгүн дагы улантабыз, ошондуктан биз менен чогуу болуңуздар. Үй-бүлөдө баягы уруш эмнеден келип чыкты дегенде, уруш мындан келип чыкты деп туруп айтып коебуз кай, ошонун башынан депчи. Эми бул айтылган сөз, бирок ошентсе дагы уруш көбүнчө түшүнбөй калгандыктан болот. Анан канча убакыт өткөндөн кийин мен ушундай деп ойлогом десе сурабайт белең дейбиз дагы кайра нааразы болобуз. Ошондуктан үй-бүлөдө жубайыңызды, колуктуңузду жакшылап түшүнүш үчүн, алардын ой толгоосун, ой жүгүртүүсүн түшүнүш үчүн биз ушул сонун циклдарды сизге сунуштайбыз. 10 мүнөттүк подкасттарды тыңшаңыз дагы үй-бүлөдөгү мамилеңизди бекемдеңиз. Акыркы жолу биз аялды уга билүү канчалык маанилүү экенин айтканбыз. Эркек үчүн мисалы жардам берейин деген сөзү, анан мейли анда өзүң бил дегенди биз сен мени өзүңдөн баягы кабатырга албай жатасың деп кабыл алат экенбиз. Албетте мындай учурда адам өзүнүн угуусун, өзүнүн мээсин баарын жумшайт, бирок жакшы ниетке толсо дагы аялы башкача түшүнүп калышы мүмкүн. Автор Джефф Фелдан бир кезектеги конфликттен кийин мындай дейт: кыязы, менин угуу жана жардамдашуу деп эсептеген мамилем чындыгында андай эмес окшойт деген тыянакка келген. Кызык достор. Мындай карасаң болгон аракетин жумшайт, бирок окшошпой калат. Эми мен автордун сөзүн улантабыз. Эми мен аялдардын кеңири аудиториясынын бул суроого болгон көз карашын изилдеп чыкканымдан кийин аялды ага жаккандай уга билбегендик көп эркектердин алсыз жак экендигин билем. Көйгөй дагы бир терс шарт менен ырбатылат. Сиз өзүңүздү эң сонун угуучумун деп эсептейсиз. Ооба, өзүңүздүн көз алдыңызда сиз жеткилең угуучу машинасыз. Боорукердиктин жана камкордуктун чыныгы үлгүсүсүз. Биздин көпчүлүгүбүз ушинтип ойлойбуз, мен дагы ушундай ойлогом. Чындыгында иштин жөнү мындай эмес. Бирок жакшы жаңылык бар. Бул тармакта канчалык алсыз болсок дагы биз үмүт кыла алабыз. Көп нерсени жакшы жакка өзгөртө турган угуунун ыкмаларын өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылган эмеспиз. Дал ушул тууралуу азыркы бөлүмдө айтылат. Аялыңызды, курбуңузду, сиздин анын сөзүн угуп жатканыңызды сезе тургандай кылып уга билгендигиңиз сизге дароо экөөңөрдүн ортоңордогу ишенимдүү жана жакын мамиле түрүндөгү угушту алып келет. Эмне себептен? Анткени сиздин аны кунт коюп угуп, сезимдерине көңүл бурганыңызда ал өзүнүн керектүү, сүйүктүү, кызыктуу адам экендигине ишенет. Башка эч нерсе аны мынчалык ишендире албайт. Көңүл буруңуз, бул эркектер абдан жакшы жана тез жасай ала турган нерселерге, мисалга анализдөөгө, чечим кабыл алууга, сактап калууга, иш аркылуу жардам көрсөтүүгө, башкача айтканда көйгөйдү чечүүгө караганда аялга күчтүүрөөк таасир этет. Аял сиздин жардамыңызга муктаж эмес да болуп калышы мүмкүн. Аял баягы өзүнүн көйгөйүн эркек чечип беришин күтпөйт, болгону эркектин угушун каалайт деген ой баардыгыбызга белгилүү. Бирок мындай пикирдин туура экендигине карабастан, биздин сурамжылоордун жыйынтыктары муну далилдеп турат. Эркектер анын себеби эмнеде экендигин түшүнүшпөйт. Келиңиздер анда бул феноменди бир нече бөлүккө ажыратып талдап көрөлү. Биринчиси, аялыңыз анын көйгөйүн чечүүңүздү каалабайт. Бул эмнеге барабар? Ал чындыгында эле анын көйгөйүн чечүүңүздү каалабайт же чечүүңүзгө муктаж эмес. Бери дегенде буга дароо киришүүңүздү каалабайт. Экинчиси, ал жөн гана сиздин угушуңузду каалайт. Бул эмнеге барабар? Бул көйгөйгө байланыштуу кандай сезимде болуп турганын түшүүңүздү каалайт. Үчүнчүсү, көйгөй эмнеге барабар? Эмоциялык ыңгайсыздык. Ошондуктан көйгөйдү техникалык жактан чечүү аял үчүн негизги мааниге ээ эмес. Ар бир пунктту өз алдынча карап чыгабыз. Биринчи пункт, бул аялыңыз анын көйгөйүн чечүүгө муктаж эмес дедик, Тактап айталы. Аял эркектен эч кандай аракетти күтпөйт деп эсептеп тура эместечи, бирок сиз сөзсүз кандайдыр бир чара көрүшүңүз керек. Бирок ошол эле учурда сиз үчүн маанилүү нерсе аялыңыз эмне үчүн бул теманы көтөрүп жатат.
анын максаты кандай экендигин түшүнүү. Андан кийин анын максаты жардам сурап кайрылуу эмес. Бери дегенде бул негизги максат эмес экендигин айкын болот. Биздин сурамжылоордун жыйынтыктарына кайрылсакчы, аз уккандан кийин ал дароо бул абалдан чыгуунун жолун сунуштайт. Сиз буга кандай реакция жасайсыз дегенде, көп пайызы эмне деген дебейсизби? Анын ортоктош болгону мага жакты, бирок азыркы учурда мен анын эмоциялык колдоосуна жана мени аягына чейин угушуна муктажмын дескен. Караңызчы, көп бөлүгү. Эркек көйгөйдү чечүүнүн абдан акылдуу жолун сунуш кылган учурда дагы аялдардын 5 гана пайызы аны колдонууга даяр. Калган 95 пайызы акылдуу чечимди өздөрүнө ылайыксыз деп эсептешет. Андан тышкары сурамжыланган аялдардын 60 пайызы аларга сунушталып жаткан чечимди кандай деңгээлде акылдуу чечим болсо дагы колдонууга жараксыз деп ойлошот. Кээ бир аялдар күйөөлөрүнүн кеңештерине көңүл бурушат. Кээ бири көңүл бурбайт, бирок басымдуу көпчүлүгү күйөөлөрүнүн аларды угуп, колдоп жаткандыгын сезишпейт. Аялыңыз көрсө, анын көйгөйүнө эмес, аялдын сезимдерине көңүл бурушуңузду каалайт. Аялыңыз сизге көйгөйлөрү тууралуу ой бөлүшүүнү каалагандыгынын себеби сиздин жардамыңызды күткөнүндө эмес, анын кандай сезимде болуп жаткандыгын сиздин түшүнө билгендигиңиз ал үчүн маанилүү экендигинде. Бул нерсени эске алышыбыз керек. Биз эркектер эмоцияларга маани бербөөгө үйрөнүп алганбыз жана дароо көйгөйдү чечүүнүн жолдорун дагы издөөгө киришебиз. Бирок биз жакшы уга билүү жөндөмүнө көңүл бурушубуз керек. Аял үчүн көйгөйдүн өзү эмес, ал көйгөйдөн келип чыккан терс сезимдер маанилүү. Ал көйгөйдү айтып берип жатканда өзүнүн сезимдери менен бөлүшкүсү келет. Анткени сиздин аны колдоп, ортоктош болушуңузга үмүттөнөт. Эркектерде мындай ой пайда болот. Эгерде аялга көйгөйдү чечүүдө биздин жардамыбыздын кереги жок болсо, анда эмне үчүн ал жөнүндө айтат? Эркектин ойлонгону. Мунун жообу мындай. Аял эмоциялык колдоону издейт. Бул тууралуу аялдар мындай дешкен. Менин күйөөм көп эркектер сыяктуу эле аялынын, үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнүн баардык көйгөйлөрүн чечүүнү өзүнүн милдети катары эсептейт. Бирок ал мен айтып бүтө электе эле өзүнүн сунуштары менен алдыга озунуп чыкканда, мен үчүн маанилүү нерселер аны кызыктырбастыгын түшүнөм. Ошондуктан мен таарынып өзүмдү эч кимге керексиз сезем дейт. Кийинкиси мындай дейт. Жакынкы күндөрдүн биринде мен күйөөмө бир адам менен мамилем начар экендигин айттым. Ал мени кунт коюп уккандан кийин, кымбаттым, мындай эч нерсени өзгөртүүгө мүмкүн эмес деп ойлойм деди. Дегени мага жакты. Анын мени уккандыгын сездим. Үчүнчүсү, менин сөздөрүмө жөн гана көңүл бөлсө, ошол эле менин сезимдеримди тынчтандырып, көйгөйлөрүмдүн өзүнөн өзү чечилиши үчүн жетиштүү дейт дагы бири. Аял сенин жардамыңа муктаж эмес деген белгилүү эреже бизге туура эместей сезилет. Анткени жашоодо көп кырдаалдар биздин чечкиндүү киришүүбүздү талап кыларын билебиз. Бирок кырдаалды ажыратып биле турган бир белги бар. Эгерде кырдаал эмоцияга түрткү берип жатса, анда угуучулук жөндөмдү колдонуш керек. Мындан башка учурларда сизден оңдоочу устанын ыкмалары талап кылынат. Сиз сөз анын адамдар менен болгон мамилеси, маанайы же өзүнө өзү баа берүүсү жөнүндө болуп жатса, аны угууга даяр болуңуз. Буга үй бүлөдөгү жаңжал, коллегалары жана достору менен болгон мамилесиндеги көйгөйлөр тиешелүү же сиз менен болгон мамиле. Албетте аялыңыз машинанын мотору башкача тыкылдап жатат деп даттанса, сизден анын сезимдери, жыныстардын ортосунда мамиленин көп кырдуулугу, аял эркектин дүйнөсү эмес, а сизден конкреттүү түрдө жардам керек. Анда бул учурда албетте жардам бериш керек. Башкача айтканда, эркектер өзүбүздү эркек катары сезип, рахат алуубузга түрткү берүүчү иштерди жасашыбыз керек, дейт автор. Достор, биз сатыбызды жыйынтыктайбыз жана 10 мүнөттүк подкасттын ичинде аягында сиздерди Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Ошондуктан биздин сайтка катталганды унутпаңыз. Алдыда болсо жагымдуу сонун мүнөттөр сиздер үчүн тартуулансын. Кайрадан эртеңки таңда амандашабыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.